Жайкы ысыктан улам тамагаш бат бузулуп, адамдын ден соолугуна коркунуч жаратат. Учурда азык-түлүктөн ууланган фактылар көбөйүп кеткендиктен, Ордо калаада санитардык көзөмөл кызматы атайын текшерүү иштерин жүргүзүүдө. Бул тууралуу Айжан Молдошова. Үйдөн жасаганга ким уруксат берди? Жайкы саратанга карабай көчөгө туруп алып азык-түлүк саткандар арбын. Тамак-аштан уулануу коркунучу күчөп турган маалдагы мындай көрүнүш санитардык дарыгерлердин дагы ишин ого бетер татаалдатат. Элдин баары эже сизге окшоп жеткиликтүү жашоодо жашабайт да. Көчөдө туруп тамак саткандардын минтип ызы чуу түшкөнүнүн деле жөнү бар. Айрымдары жумуштун жоктугун айтышса, кээ бири ушинтип тамак-аш сатып үй бүлөсүн багат. Мен мисал үчүн толтура кафелерде иштегем. Бир эле мантыны 3 күн, 4 күн саткан күндөр болот кафелер. А биздики уламкысы улам саат сайын свежий чыгып келет, таптаза. Өзүбүздүн столовыйбыз бар, столовыйдан чыгып келет. Мисал государство анда жумуш берсин бизге көчөгө отургузбай. Чынбы? Санабит көзөмөл борборунун кызматкерлеринин айтымында мунун баарын текшерип, натыйжалуу иш жүргүзүү азырынча мүмкүн эмес. Себеби буга мыйзам дагы жол бербейт. Канча ирет эскертүүлөр берилип, мыйзам түрүндө чара көрүлгөндө деле көчөдө туруп тамак-аш саткандарга болгону 500 сом айып салынат. Көчөдө сатып аткан тамак-аштар боюнча биз жыл сайын эле жанагы администрацияга кат жаздык, жанагы правоохранительный органдарга кат жазганбыз. Эч кандай өзгөрүү жок. Бул жака келсек, биз азыр силер көргөндөй эч кандай эчтеке кыла албайбыз. Бизге өкүр бакырып эле кууп жиберип атышпайбы? Проводим уведомления, предупреждения. Албетте адамдын өмүрүнө коркунуч алып келген жагдайлар бар. Мурда совет мезгилинде аларга каршы жазылуучу атайын мыйзамдар бар болчу. Азыр болсо андай жок. Биз канча жолу жоопкерчилик ала турган ар кандай беренелерге өзгөртүү киргизүү тууралуу сунушубузду билдирип келебиз. Бирок канча жыл болду, эч кандай жыйынтык жок. Сыртта аба ырайы 30 градуска чейин ысып жатса дагы ачык абада эч кандай санитардык талаптар сакталбай, тамак-аш сатып оокат кылгандар көп эле. Ал ортодо ууланып калуудан коркпой, тез даярдалуучу тамак-аш саткан жайларда кезекке тургандар да арбын. Мурда жок, анча-мынча эле могу гамбургер эле алабыз, а так постоянно эчтеке албайбыз. Экөө жейбиз дегенден алып берип атам. Санитарный эмеге караганда бул жер чындыгында жооп бербейт, сөздүн ачыгын айтканда. Бул курсак ашты жеп атабыз. Эч качан жебейм. Туура эмес бул. Муну буларды жапкыла. Канчадан атыра билейин, канча деген атыра билейин адамдар. Дарыгерлердин айтымында тамак-аштан уулануу коркунучу адатта июль-август айларында көбөйүп, сентябрь-октябрь айларында гана көрсөткүч ылдыйлайт. Ошондуктан саратанда гигиенаны сактап, тамак-ашка астейдил мамиле жасоо керектигин эскертишет. Айжан Молдошова, Нуркамил Асанов, Коомдук, 1 канал.